Сүйүнбаев атындагы Борбордук аянтта өткөн концертте президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү жана Ош шаардык мэриясынан өкүлдөр сөзгө чыгып, эки командага ийгиликтерди каалашты. Концерт жакшы маанайда башталып, эки өлкө маданият өкүлдөрүн көрүүчүлөр жогорку деңгээлде тосуп алышты. Катышуучулар мындай иш-чаралардын достукту чыңдоодогу ролун баса белгилешти. Bir-biriga yaqinligi bilan, bir-biriga inoqligini bilan, bir-biriga Бул жердеги эки элдин бири-бирине болгон колдоосун, достугун көрүп аябай кубанып турабыз. Кыргыз-өзбек элинин достук, бир туугандай мамилеси эч качан үзүлбөсүн. Бул футбол шылтоо десек болот. Анткени биздин Өзбекстандын жана Кыргызстандын президенттери жүргүзүп жаткан саясаты мындан ары дагы улантып, достук мамилени жандантуу биздин максатыбыз. Olib borayotgan siyosatni hayotda bir nima deydi, namunasini ko'rsatish. Футболдук шоуда кыргызстандык команда эсепти ачса, кийинки голду Өзбекстан командасы киргизди. Биринчи таймда кыргызстандыктар 3-2 эсебинде жеңишке жетишсе, экинчи таймда тараптар 5-5 эсебинде тең чыгышты. Азларлаш, өзүңөр байкап атасыңар го. Азларлашкан элдин маанайда эле футболдон толуп атат деп ойлойм. Мага чалышып атат, азыр чалып көп деген жанагы жазуулар келип атат да, сонун болуп атат, алга деп. Иш-чарада эки өлкөнүн куудулдары достукту даңазалап, аны сатира түрүндө да көрүүчүлөргө тартуулап жатышты. Уюштуруучулардын айтымында, самалыкты өткөрүүнүн максаты ынтымакты бекемдөө болгон. Siz soxtadadamsiz, mana haqiqiylari. 28 yilda bir qayerda yuribsiz desam, o ishdan kayf qilib yurgan ekansiz dadalar. Азыр өзбек бир туугандар менен анан көлгө жайында казак кыргыз кылып уюштурайын деп аракет кылып атам. Эми бул эстафета катары кайрадагы Өзбекстанга да бар, биз да ушинтип ойноп, ушинтип маданий баягы ынтымакты кармап туралы, ынтымакка чакырып туралы деп ошол. Концертке 5000ден ашык адам катышып, мындан ары бул иш-чара салтка айланары айтылды. Эки өлкөнүн куудулдарын бириктирген иш-чара Ошто алгачкы жолу өткөрүлүп жатат. Самара Аширбаева, Хилола Ашурова, Тимурлан Эрнес уулу, Ынтымак, Ош шаары. Биздин өнөктөш Ынтымак телерадио компаниясынын YouTube, Telegram, Instagram, Facebook баракчаларына катталсаңыздар болот. Ошондо жаңылыктардын бардыгын ошол жерден тез жана сапаттуу угат экенсиз.